Мына бул сары дары мазь. Гайморитке жакшы аябай, тамак ооруган, кулак айрың болгон, гаймориттен дем ала албай аткан ошолордун баардыгына жакшы. Бул прополистен жана жумурткадан жасалат. Зверобойный масло кошулат. Бир банкасы көпкө чейин жетет. Бир семьяга жетет. Кулактын ичин, сыртын жана көздүн астын, чекелерди сүртөт. Жана какшап ооруган, баш ооруган, гайморит болуп насмырк болгонго аябай жакшы. Андан сырткары, гаймориттен сырткары хондрозго, остеохондрозго сүртсө болот. Могу желкедеги турган туздарды, желдердин баарын чыгарат. Ушу менен мазь менен сүртүп, массаж жасаса аябай жакшы. Кышында гайморит башталат. Ошол гаймориттин эң жакшы дарысы ушул. Бунун составында прополис, эшен чайдын майы, анан жумуртка кошулуп жасалат. Абдан жакшы таасирин берет. Колдонгондор аябай мактанып атат. Ушундан алып колдонсоңор болот. Буну сактоо мөөнөтү 1 жыл холодильникте сакталат. Муздак жерде холодильникте сакталат. 1 жыл колдонсо болот. Негизи бир банкасы ушу бир семьяга толук жетет. Буну колдонгондор көбүнчөсү ошол кулактын ириң акканы аябай жакшы айыктырат экен деп айтып жүрүшат. Анан чекелер, чыкый аябай какшап ооруган, мурун көңдөй какшап ооругандарына аябай жакшы. Гаймориттен ошо башка берип баш ооруп аткандарды аябай жакшы базат. Андан сырткары муну жарылган колдорго, жарылган жанагы согончоктогу жарылгандарга сүртсө абдан жакшы да. Баасы арзан эле турат, 300 сом. Бир банкасы 300 сом турат, көпкө чейин жетет.